Бардык эле аял заты колубуздан баары келет дешип, билектирөө шымаланып, кайыш болбосун, баш оту менен киришип иштешет. Расында эле энелер, эжелер иштегенде ичкен аштарын жерге коюп, тыным алууну таптакыр унуткарып коюшкан өңдө. Маат Керимова Тилек Бурунчиевна дин соолук кайра калыбына келтирүү борборунун директору, эл агартуунун саламаттыкты сактоонун отличниги Кадырман эне, Ысык Көл райондук аялдар кеңешинин төрайымы, Ысык Көл айымдары элдик этно-фольклордук топтун жетекчиси. 1-июнда бизде Ак Суу районундагы балдардын реабилитация центринин балдары келип 72 бала эс алды. Бишкек шаарында Максат деген реабилитационный центр бар экен, ал жерден 25 бала келди. Чүй областынан келишти, Балыкчыдан 25 бала келди. Бардыгы 250 бала эс алды биринчи потокту. Биринен 10-на чейин, 10-июнга чейин да. Эми бизде азыр ошол келген балдардын ичинен ар бир райондогу, ар бир шаардагы аз камсыз болгон томолой жетим балдар, жарым жетим балдар ушулар келип эс алып кетти да. Баары ыраазы болуп кетишти. Врачтар бияктан баарын контролдоп карап атышты. Воспитательдер бир врач, бир мугалимден келишти. Ар бир 25 балага 2ден воспитатель. Тамагын жакшылап биз бердик. Балдар ошо өзү түзүлгөн программанын негизинде, распорядок не деп коебуз го, ошонун негизинде балдар жакшынакай эс алып кетти. Экинчи поток Нарын областынан 130 бала келди. Чүй областынан келишти. Алар дагы 230 бала эс алды. Нарын областынан ар бир Ат башыдан, Акталадан, Нарын районунан ошо ар бирине ошо Минздравга списоктор беришип, ошо ар бир координатор, областын координаторунун списогу менен ана Минздравтан балдарды автобус менен бияка алып келишти. Нарын областынын балдары да ушундай жакшы көңүлдүү эс алып кетишти. Нааразычылык болгон жок. Биз колубуздан келген аракетибизди жасадык. Балдарга жакшынакай 4 мал полдениги менен 4 мал тамак берип аттык. Кечинде өзлөрүнүн планы боюнча дискотека болуп атты. Ар бир район конкурс болуп, жакшынакай балдардын эмеси көңүлдүү өттү деп ойлойм ушу экинчи потокто дагы. Yeah.
Учурда жайкы эс алуу учурунда ден соолугу начар, аз камсыздалген үй бүлөлөрдүн балдарынын саламаттыгы үчүн кам көрүп жатат. Аталган борбордун ишин алдыга жылдыруу менен алек. Аларды таза, аш болумдуу азык-түлүктөр менен камсыздоо, жатаканаларын ирээттүү кармоо эң башкы милдеттердин бири. Өлкөнүн бардык аймактарынан балдар келип көңүлдөрү көтөрүңкү. Акы төлөшпөйт, жеген ичкендери да бекер. 3 потокто 19-unda Баткен областынан 200 бала келди. 208 бала келди Баткен областынан, ар бир Кадамжайдан, Исфанадан, Разаков шаарынан. Ал жерде көбүнчө воспитательдер, мугалимдер, врачтар, көлдү көрбөгөн врачтар, воспитательдер бар экен. Биринчи жолу көлдү көрдүк деп. Көлдү көрбөгөн балдар бар экен. Ата-энеси жок балдар бар экен. Ал балдарга дагы биз өзүнчө подаркаларыбызды даярдап, ошо ар бир балага ден соолугу начар балдарды болсо биякта массаж жасаттырдык кээ бирөөнө дары-дармектерин берип, бирок мындай ооруган балдар болгон жок. Баары көлгө түшүп, жакшынакай эс алып кетишти. Тамак жагы да жакшы болду. Эми бул балдардын баары мына азыркы күнгө 678 бала эс алды. Башта 700гө жакын бала эс алды. Талас областы менен Чүй областынын балдарын күтүп атабыз. Дагы 200дөн ашык бала келет. Алар да ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, томолой жетим балдар. Ошо ар бир айыл өкмөттөн, ошо соцразвитиянын жардамы менен списоктарга түшүрүп, ар бир айыл өкмөт өзүнүн айылынан, ошо ар бир айылдан, анан районго берип, район областка берип, область Минздравга берип, анан келип балдар эс алып атышат. Балдардын эс алуусу буюрса жакшы өтүп атат. Ар бир облус өзүнүн дарыгерлери менен келет турбайбы? Ооба, ар бир область, ар бир райондогу бирден, мисалы үчүн ар бир айыл өкмөттө школ бар да, мектеп, ошондон бирден мугалим, бирден врачтарды жиберип атат да, бирден мугалим, бирден врачтарды жиберип атат. Алар да акысыз, баары акысыз эс алып атышат баары. Аялдар энелердин жашоо турмушун оңдоо, аларга жардамдаш болуу тилеги женин көксөгөн максаты. Ал 1951-жылдын 10-сентябрында Корумда айылында төрөлгөн. Эсирдин 50 жылдык атындагы коммуну бүткөн. Ошол эле окуу жайда улук лаборант болуп, органикалык эмес химия кафедрасында иштеген. Андан соң Чолпон Ата шаардык аткаруу комитетинин элге билим берүү бөлүмүндө бөлүм башчы, маданият бөлүмүнүн башчысы болгон. Ысык Көл облустук маданият башкармалыгында жетектөөчү адис, Соода министрлигинин алдындагы пионер лагеринин директору өңдүү көптөгөн кызматтарды аркалаган. Чолпон Ата шаардык кеңешинин бир нече чакырылышында депутат болду. Гезит беттерине, бир катар басылмаларга, китептерге эмгеги басылып чыкты. Орус, казак, англис тилдерин билет. Эки уулдун энеси, неберелүү, коомдук иштердин активдүү мүчөсү.
мен де тиги Союздун тушунда эле аялдар кеңеши менен иштеп келатам. Мына азыр аялдар кеңешин канча жылдан бери ошо башкарып иштеп келатамын. Бизде райондо 13, шаарды кошкондо 13 айыл өкмөт бар. Чолпон Ата шаарын кошкондо. Ар бир айылдагы аялдар кеңештери дагы баягы тажрыйбасы мол айымдар иштешет. Ар бир жылга пландарын түзүшүп, жылдын аягында өзлөрүнүн отчетторун беришет. Мына биз быйыл ошо энелер күнүнө дагы ар бир аялдар кеңештери өзлөрү ар бир айылдан ошол мыкты иштеген ишкер айымдар, мадгер айналар, баягы жакшы, мисалы үчүн айылда ФАП бар, мектеп бар, мыкты мугалим, ушундай жакшы номинациялар менен жакшы өткөздүк. Мына райондун баары бир 90 аялды чогулттук. Ошо ар бир айыл өкмөттөн администрациянын грамоталарын, ыраазычылык каттарын, ошол эмгектеринен баалап, ошону тапшырдык. Мына бул жыл сайын бизде ошондой кайталанат. Андан тышкары ар бир айылда мына азыр ДЦП балдар аябай көп экен да. Ушу мурун кийинки убактарда ушу балдардын ушу ДЦП балдар аябай көбөйүп кетип атат да. Ошону быйыл бир Германиядан бир өзү эмеде Токмокто жашаган немис киши экен, Кыргызстанда өзү иштептир. Ал киши ошо жыл сайын келип, ошол өзүнүн баягы бекер мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, чоң кишилерге дагы өзлөрүнүн коляскаларын тапшырат экен. Ошолор менен биз байланыштык, Кудай бурса, мынакей ошо списоктарын берип атабыз, ар бир айыл өкмөттөн бекер берилет экен. Ал өз үйүн, ошол иштеген жерине Токмоктон бер жагында бир айылда экен, списоктарын берип, анан өзү ошо бала болобу, чоң киши болобу отургузуп, текшерип, анан кийин берет экен. Мен ойлоп атам, ушундай адамдар көбүрөөк болсо, биздин балдарыбызга көп жардам тийчүдөй да. Анан мынакей азыр президентибиздин жакшы бир указдары чыгып атат, мынакей адеп, ахлак боюнча. Мен ойлойм, ошо ар бир эне баласын тарбиялап атканда ошо энеден болот деп ойлойм да, баягы. Эне балдар менен постоянно үйүндө болот, ошон үчүн балдарды дайыма адептүү болууга, билимдүү болууга, ар бир эне бала үчүн жан дүйнөсүн аябайт да. Ошо балам жакшы болуп чыкса экен, балам окуса экен деген жакшы тилектер менен чоңойтушат. Ошон үчүн мен ар бир айымдарга айтар элем да, ошо баланы ошо мына азыр кыргыз тилин дагы азыр көтөрүп атышат, бирок дагы эле орусча тил менен сүйлөп кетип атат. Биздин жетекчилерибиз да ошондой көбүрөөк көңүл буруп, айыл өкмөттө да ошо мектепте ар бир кагаз иш кагаздарынын баары кыргыз тилинде жүргүзсө деп ойлойм да. Анан кийин манакей балдардын азыр жанакы чүмкөп кыздар баштарына жоолуктарды ооздорун жаап, хиджаб кийип атышпайбы? Мен ошого каршымын да. Себеби биздин кыргыз эли, биздин кийимдерибиз, кыздардын кийимдери өзүнчө, күйөөгө чыкканда келиндердин кийими өзүнчө, байбиче болгондо элечек кийип дагы өзүнчө. Мен ошо Арабияга барып келдим, биз көчмөндөр оюнунда. Ошо араптын аялдары менен сүйлөштүк, алар биздин кийимдерге кызыгат экен. Ушундай кандай сонун кийимиңер бар деп. Эми ошо Арабияда бир саат 3-4 эле кум өйдө көтөрүлүп эле, анан келип эле чабат экен беткечи. Ошон үчүн булар жанакыны кийет окшойт да, оозун жаап, көзүн жабышыпчы. Анан кээде ошо жаш кыздарды көрүп калганда, окуучу кыздарды көрүп калганда, ошолор бир өзлөрүнүн жан дүйнөсүндө биз өзгөчөбүз деп ойлойт окшойт да. Мына ушуларды биз жеринде, ошо айыл өкмөттө, мектептин директорлору менен иш жүргүзүшүбүз керек да. Ошо балдар, кичинекей кыздар, мисалы үчүн 1-класстын кыздары, 2-класстын кыздары, байкуштарды жөн эле энелери ошо баштарын жөн эле катуу ороп, жөн эле момундай көзү эле көрүнүп калат да, бооруң ооруйт мындай көрсөңчү. Балалыгын уурдап атат да, баланын өсүп, өнүүсүнү дагы ошол мишейт этеби деп ойлойм да менчи. Эми бизде Кыргызда андай болгон эмес да, хиджаб дегенди. Ошол өзлөрү ошо тартиптүү деп ойлойт да, мен андай деп ойлобойм. Ошо ар бир энеге айтар элем, ошо кыздарды өзгөчө. Мынакей кыздарыбыз чет мамлекетке кетип калып атат. Ошо жаш 10-класста, 11-класста бүткөн кыздарды ошо жибербесе энелер, канча кыздарыбыз жоголуп кетип атат. Эч жерди көрбөгөн кыздар Москвага, чет мамлекеттерге барып паспорттарын алдырып, ыйлаган канча энелер бар. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда эле, өзүбүздө эле Кыргызстанда эле иштеп ошо кыздар. Мына биздин президентибиз мына ар бир мына жыл сайын уже улам медиктердин, мугалимдердин, мына азыр бүт соц кызматкерлердин, деле бюджетный кызматкерлердин зарплатасын көбөйтөбүз деп атат. Анан Кыргызстанда деле иштесе болот да. Кыргызстанда мисалы үчүн ар бир айыл өкмөттө ошол мисалы үчүн кээ бир үй-бүлөлөр жашылча жемиштерди жешпей атат. Ошол мен ойлойт элем, ошо ар бир айыл өкмөт
бир бизнесмен баланы таап туруп эле ошо айылдан эле ошо бобошулардын баарына алып барып ошол жерге магазин ачтырып эле ошол жерге парикмахер ачтырып эле ошол жерге нан жасатып эле илгери союздун ушундай эле эмес беле ошол ар бир колхоздун башкармасы эле ошо жеринде эле нан жасатып эле мына сүрөткө түшүрүп ошонун баарын мыкты жетекчилер эле жасаган. Мен ойлойм да мына биздин азыркы жаш жетекчилерибиз ошо кадр маселесинен да аксап атабыз да ошол айылды көтөрүш үчүн адептүү, билимдүү, тажрыйбасы мол мына ушундай айыл өкмөттөрдү шайлашыбыз керек да. Мына мурунку убактарда эл шайлап атат. Менин кайнагамдын баласы кокой, эртең Айшакан жеңемдин бетин кантип карайм деген сыяктуу. Ошол бала иштеп кете алабы, ошол жетекчи, ошол иштеп кете албайбы? Эчтекесине карабай шайлап коюп атабыз. Мына ошол жерде иш жүрбөй атат да. Ал отуруп алып эле ал элди башкаруу, эл менен мамиле түзүү, ал өзүнчө бир чоң иш да. Ишти башкарыш үчүн. Анда искусство. Ооба. Мына бизде Ак Суу районунда бир айыл бар экен. Ошол айылда бир жигит проект жазат экен. Ошо проект менен эле айылдын освещениясын, деле дейт, бүт эже дейт, баарын биз жасадык. Ошо биздин айылга бирип келип депутаттар менен, зам акимдер менен, айыл өкмөттөр менен келип кетсеңер дейт. Биз өкмөттөн эчтеке сурабай эле. Биз жок, Ак Суу районунда, биздин Ак Суу, мына Ысык-Көл областы Ак Суу районунда. Анан ошо жеринде эле мына ар бир ошо айыл өкмөттөгү эле жигиттер, жаштарыбыз биздин ошол айылды көтөргөнгө күчү жетет да жаштардынчы. Ошол чогулуп алып ынтымакта. Ынтымак болбосо эч жерде иш болбойт. Мен ойлойм, ар бир жерде ынтымак, ошол кичинекей коллективде, үй бүлөдө бардык жерде ынтымак болсо анан ийгилик болот деп ойлойм да. Ошон мына айыл өкмөттөр ошондой иштерди жасаса, районда өсөт да, анда эми область өсөт. Анан ар бир жетекчи ошо жасай албаган ишти дагы ошо жетекчи жасайсың деп койду да. Чечилбей турган вопростор жок. Ар бир вопросту чечсе болот. Чечилбей турган эч вопрос жок. Анан бизде шакала өйдө жака президентке анан өкмөткө деп эле арызданып атышат. Ошол туура эмес. Ошонун баары жеринде чечилет. Айыл өкмөт бул чоң ишти жасай турган жетекчи болуш керек да. Бардык жагынан. Ошо жер, свет, суу, жол, ошол эле ар бир айылдагы жана аз камсыз болгондордун, ошолордун балдарын кандай жашап атат? Ошолордун жана коляскасы барбы жана кээ бирөө ыйлап жүрөт коляскам жок деп. Мына ошолордун ар бирин ошол жанын үрөп эле иштесе, ар бир адамга жардам берүүгө болот. Ар бир адамга. Ошого биз көңүл бөлүп, жан дүйнөбүз менен, жүрөгүбүз менен иштесек эле, ар бир иште ийгилик болот деп мен ишенем. Ал иштерде менин башыман өткөн да. Анан бир жумуш менен эле кирип алып эле ал менин жумушум эмес дегенде болбойт. Биз союздун ушундай эмне деген жумуштарды аткарганбыз. Биз чөпкө барчубуз, картошкага барчубуз. Нормальный тур деген жерге турчубуз. Бир дагы райкомдун секретарынын айткан заданиясы, исполкомдун председатель айткан аткарылбай калчу эмес. Бүт иштер аткарылчу. Эмне үчүн биз азыр ошондой ишти жасабайбыз? Эмне үчүн изденбейбиз? Изденсек, мен ойлойм, ар бир иш жерде ийгилик болот. Мен ага ишенемин. Ар бир ошо айым болобу, мырза болобу, ошол мырза өзүнө отчет бериш керек да. Мен ушу элге уят болбоймбу? Кадырым болобу? Кадыр күтүп иштеймби? Күчүм жетеби деп барыш керек да. Анан ал азыр дагы башкача болуп атпайбы? Азыр өсүп өнүгүүнүн жолунда атабыз. Азыр компьютерный век болот. Азыр цифрализация, баары автоматика менен болуп атат. Ошого көңүлүм, ошого менин күчүм жетет деген жигиттер иштесе деп ойлойм да. Ато мына баягы күнү сессияда айтып атат, зам министр сүйлөй албай, отчетун бере албай атат деп атат. Ошондой отчет бере албаган, ошо министерствого ишти бере албаган адамдар кантип ишти алып бара алат деп. Мен ошо кээде телевизорду көрүп калганда капа болуп калам да. Ошон үчүн биз ошол айымдар, энелер, балдарды тетиги садиктен, мектептен, ушул бала бир кыргыз элинин бир жерин чойгонго, бир активдүү иштегенге жарайт деген балдарды тарбиялашыбыз керек да. Балдарын канчалык жакшы болсо, ошо 60, 70, 80ге чыктаганда балдардын ийгилигин көрүп, ата-эненин өмүрү да узарат да. Мен ушундай деп түшүнөм да. Анын диплому сөзсүз керек да, же ишке кандай ойлойсуз? Диплом билимдүү адам керек да бизге. Билимсиз болгон болбойт да. Биринчи мен ойлойм, адептүү. Бизде кичинекей чакта адептүү болгула, калп айтпагыла, уру кылбагыла деп мектептен деле мугалимдерибиз айтчу дейм. Ал союздун тушундагы тарбия го. Бирем ошо азыр ошо союздагы кадрларды мен ойлойм иштетиш керекпи деп ойлойм. Мисалы үчүн Америкада
bir 60'dan ашкан полицей болсо, анын жанында bir 20-дагы, 25-ти, 22-деги жигит отурат. Ошол полицей ошону үйрөтүп атып, лейтенант, капитан, майор, полковник кылып атат. Бизде менен ошондой болбойбу. Мисалы үчүн илгерки кадрлар иштеп атат азыр көбүнчө мына мугалимдер, врачтар илгерки кадрлар иштеп атат. Эми азыркы кадрлар мисалы үчүн кээде бир больницага барып айымдар кээде арызданып калышат. Больницага барсак, мындай мамиле жок врачтардын. Жаш врачтар мамиле жасаганды билишпейт. Мен убактым бүттү деп кетип калган деп мына көп арызданышат магачы. Айылда деле ошо фаптарда, ошо фапт иштегендер дагы көпчүлүгүнө айтып калышат да, келе укол сайганга сен 100 сом төлө, же 50 сом төлө. Мага арызданышат. А мен главврачка звонить этип айтсам айтат, эже факты менен берсенчи дейт. Факты менен бербесе алар мойнуна алышпайт дейт. Анан ошол ар бир ошол врач, ошол эле мугалим, ошол эле бизнесмен, ошол эле айыл өкмөт баарыбыз эл үчүн иштейбиз да. Ошон үчүн эл үчүн иштегенден кийин ошо жан дүйнөңдү, баарын, билимиңди, баарын ошо элге бериш керек да. Анын аягы обязательно бааланат. Ал натыйжасы болот. Биз ошо мыкты иштеген жетекчилерди убагында баалашыбыз керек. Убагында бааланса калган жетекчилер да көрөт да, мен бул киши ушундай иш жасап атыптыр, мына баалап атат. Значит, мен да ошондой иштеп беришим керек деп, мына конкуренция да болуш керек да. Конкуренция болсо болбойт. Мисалы үчүн Айшакан үйүнүн эшигин жакшылап тазалап атса, Бейшакан эртең да тазалап чыгат, тиги эшигин астын шыпырап атыптыр, мен да ошону шыпырайын деп. Любой жерде конкуренция болуш керек да. Мисалы үчүн ошо депутат болгондо да ошо айылда ошо иштеп бере деген Айшакан, иштеп бере турган Асан, ошоларды шайлайлы деп башкача шайлап коюп атышпайбы? Кокуй, кайнагамдын баласын шайлай эртең кайнагамдын бетин кантип карайм депчи. Эми андай болбош керек да. Ошо иштеген. Мына биз депутат болуп иштеп жүргөндө көп нерселерди, Чолпон Атада бир топ көп нерселерди чечиптирбиз да. Ошол депутатты да эл сыйлаш керек. Ошол депутатчы, ошол ар бир вопроско инсандын жарандан түшкөн эмесин алып ошону аягына чейин чыгарыш керек, аны таштап салбаш керек да. Мисалы үчүн азыр мына жогорку кеңештеги депутаттардын мен кээде бир көргөндө капа болуп калчу болдум да. Ушул эл үчүн мына эл шайлады, эл шайлады. Эми ошол жерге барып алып министрлерди бир сотто, судьяда отургандай бир уважение менен бир сүйлөшпөй, бир башкача бир мындай мушташканга чейин барып атышат го. Эми ушу туура эмес деп ойлойм да мен. Ошол жерде мына жакшынакай эле жигиттер отурат. Бир ар бир нерсе уважение менен, мамиле менен бүтөт. Эми ошол жерде деле мындай бир сыйлуу, сый менен отчествосын айтып, же болбосо мынтип бири-бирин могул аял, же болбосо могул жигитти, ал депутаттар да ошо фамилиясы менен, отчествосы менен айтып бир мындай жакшы бир элге бир жакшы нерсени көрсөтпөй, эч кандай бир этика жок болуп атат да. Эми бар да депутаттардын этикасы деген бар го. Анан эл көрүп азыр көргүсү да келбей калат, койчу депутаттарды көрбөй эле коелу депчи. Эми ошол жерде деле министрликке деле уважение менен мамиле жасалса болот да. Ал бакыштар жолдо бир прокуратурага же сотко барганда жалдырап туруп калып атышат. Мындай уважение менен айтса болот да, кыйкырып өкүрбөй элечи. Акырын айтса болот да барычы. Анан айылда ошо бар экен кээ бир айылдарда. Мисалы үчүн мен Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында болдум ошо. Биздин ансамбль менен болдук. Ошол кээ бир жерлерде айыл өкмөттөрдө, мисалы үчүн Ошто, Ош областында, Жалал Абадта, ошол айыл өкмөттөгүлөр эле чечип коет экен. Жана аксакалдар кеңеши, аялдар кеңеши акимге барышпайт экен. Жеринде эле чечип коюшат экен. Мен азыр өзүм кошо катыштым ошол жыйын алышкачы. Аябай ыраазы болдум. Келип айттым бияктагы айыл өкмөттөргө. Ушундай экен, ушундай кылбайсыңарбы? Ошо айыл аксакалдар кеңеши менен аялдар кеңештери жөн отурду эле чечип коюшат экен. Арыз жаздырбайлы. Бизде дейт, бизде районго арыз жазбайт, биз на место участковый, аксакалдар кеңеши, жаштар кеңеши болуп эле өзүбүз эле чечип эле өзүбүз иштеп эле кайсы жерден арык качыш керек, кайсы жерде свет өчүп калды, кайсы үй бүлө күйөөсү менен согушуп атат, барып эле на место чечип коебуз дейт. Dağ olsun da gülüm kanadı.
Тилек Борончиева ишке тыкан темирдей бекем тартипти талап кылып, жоопкерчиликтүү аял заты, мыкты жетекчи. Өкмөттүк сыйлыктары да арбын, өзү ыр жандуу, депутаттык милдетин чоң жоопкерчилик менен аткарды. Элдин арыздаттанууларын өз учурунда чечүүгө аракет көрдү. Кадр маселесине өтө олуттуу карайт. Чет жакалап иштеп кетпей эле, өз эл, өз жерде жашоо турмуш уласак дейт. Айтор эч нерсеге кайдыгер карабайт. Кыргыз эли ар дайым кыздарын сыйлап, аздек тутуп, урматтап сыйлаган калк.